Кыргыз-Тажик чегарасындагы жаңжалдан улам Кыргызстандын 9 жаранына ок жаңылган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, чатактан кийин бардыгы болуп 14 жаран Баткен ооруканасына түшкөн. Алардын 9-у октон жаракат алган. Ал эми өкмөттүн облусундагы өкүлчүлүгү 24 KG агенттигине 15 киши ооруканага жаткырылып, 12 киши ок жаракатын алганы маалымдоодо. Бейтапканага жаткырылгандардын 6 милиция кызматкери, 3-ü октон жарадар болушкан. 3 чегара кызматкери ок жеп, алардын экөөнө бир нече жолу ок тийген. Жергиликтүү 5 тургундагы октон жаракат алды. Эске салсак, күн мурун 22 июлда саат 17:00 чамасында Баткен районунун Аксай айылындагы Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыккан. Маалыматка караганда Аксай-Ворух жолундагы 4 көчө тилкесине Тажик тарап өлкө президенти келет деп даярдык көрүп жатышкан. Тажик тарап шарттуу чегарадан 1 метр аралыкта желек орнотушкан. Кыргыз тарап нааразычылыгын билдиргенде Тажик жарандары желекти 2 метрге өздөрү тарапка жылдырышкан. Кыргыз тарап эски Тумба тилкесинде эски Аксай деген жазууну орнотушканда, Тажик тарап аны сындырып салышкан. Бул окуялардан кийин саат 17:50 чамасында эки тарап уруша кетип, бири-бирине таш ыргытып башташкан. Жаңжалга болжол менен Кыргыз тараптан 40га жакын киши, Тажик тараптан 50ге жакын адам катышкан. Бул арада Кыргыз-Тажик чегарасындагы чырдан улам 315 киши Баткен шаарына көчүрүлдү. Бул тууралуу Кыргызстандагы Кызыл Жарым ай коому өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги бөлүмүнө таянып билдирди. Маалыматка караганда 55 киши үй бүлөлөргө, 260 убактылуу уюштурулган лагерлерге жайгаштырылды. Убактылуу лагерь аймактагы мектептерде ачылды. Жаңжал чегинен келгендер түнү менен номер 57-лицейге, номер 3-мектепке жана Ленин орто мектебине киргизилген. Коопсуз аймакка көчүрүлгөндөрдүн көбү аялдар жана балдар. Кызыл Жарым ай коому чатыр, суу, тамак аш жана жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүүдө. Тиешелүү иштерди жүргүзүү үчүн атайын штаб түзүлгөн. Бүгүн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков менен ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Баткен районунун Аксай айылындагы чегарадан чыккан чырдан жабыркагандардан кабар алышты. Алар Баткен биргелешкен ооруканасынын сыныктар бөлүмүндө жана хирургия бөлүмүндө жаткан адамдардын ден соолуктарын сурап, кандай кошумча медициналык жардам керек болсо бериле тургандыгын айтышты. Сиздердин тезинен сакайып, аман-эсен үйлөрүңүздөргө, үй бүлөңүздөргө барышыңыздарга тилектешмин. Бул үчүн бардык шарттарды жана мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беребиз, деди Кашкар Жунушалиев. Баткен облустук ооруканасынын дарыгерлери октон жана таштан жаракат алган адамдардын жана күч кызматкерлеринин абалдары туруктуу экендигин, аларга ар тараптуу медициналык жардамдар көрсөтүлүп жатканын белгилешти. Учурда чегарадагы кырдаал боюнча Баткен жана Согди облусунун башчылары Кыргызстандын Дача аймагында сүйлөшүп жатат. Учурда Исфара-Ворух автожолу жабык турат. Маалыматка караганда ок атышуулар токтогон, чегарачылар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Исфара-Ворух унаа жолунда кыймылдар токтотулуп, Кыргызстан менен Тажикстан чегарачылары, укук коргоо органдары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ар кандай окуялардын алдын алуу боюнча аракеттерди көрүп жатышат. Ал эми Баткен облустук ИИБинин Аксайда күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын билдирет. Ал эми Тажикстандын массалык маалымат каражаттары чегарадагы ок атышуудан бир адам каза болгон жазып чыгышты. Ошондой эле Баткен облустук ички иштер башкармалыгы Кыргыз-Тажик чегарасындагы 22 июлдагы чыр боюнча кылмыш ишин козгоду. Маалыматка караганда бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Семен тап келдиңиз да, семен? Муну семен Кыргызстандык аял адамдын органын сатты деген чатак менен Казакстанда кармалды. Бул туурасында Спутник Казакстан жазып чыкты. Бул аял донорлордун котормочусу болгон деп айтылууда. Аны Казакстандагы белгилүү трансплантолог Гани Куттумуратов менен кошо кармашкан. Алар көмүскө тагыраагы мыйзамсыз трансплантологияга шектелүүдө. Астана ТВ телеканалына берген маегинде Куттумуратовдун жактоочусу тартип сакчылардын трансплантолог операция учурунда сый акы алгандыгына шекчинип жатышкандыгын айткан. Операция
учурунда тирүү кишиден орган жана ткандарды алып, контейнерге сала коюп эле башка жака жөнөтүү максаты болгон деп ойлобойм. Операция юридикалык жана башка талаптарды сактоо менен жүргүзүлгөн деп айткан адвокат. Телеканалдын маалыматына караганда, чет элдик компания иштеген схемада дарыгерлер казакстандык, реципиенттер израилдик, ал эми донорлор кыргызстандыктар менен тажикстандыктар болгон. Келишим 2017-жылы Гане Куттымуратов Казакстандын онкология жана трансплантология боюнча улуттук борборун жетектеп турганда түзүлгөн. Кесиптештердин айтымына караганда, ал дарыгер жеке өзү органдарды көчүрүү боюнча 20 операция өткөргөн. Казакстандын жарандарына чет элдиктерге боору менен бөйрөгүн бергенге тыюу салынган. Ал эми башка дене мүчөлөрүнө чек коюлган эмес. Казакстандын ИИМинин өкүлү Нурдилде Ораздын айтымында, Куттымуратовдун мыйзамсыз трансплантологияга тиешеси бар экени аныкталды. Куттымуратов боюнча Казакстандын жазык кодексинин улут аралык уюшуп алган топко же улут аралык кылмыштуу уюмга катышуу жана алганга мажбурлоо же адамдын органы менен ткандарын мыйзамсыз алуу беренелери негизинде козголгон иш иликтенип жатат. Паракорчулукка шектелип, салык кызматынын Ысык Ата району боюнча башкармалыгынын сектор башчысы жана анын кызы колго түшүрүлгөн. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын маалымат катчылыгынын билдиргени боюнча мекемеге 19-июль күнү жеке ишкер кайрылган. Ал салык кызматынын өкүлү көптөн бери бизнести тынч жүргүзүү үчүн 200 000 сом талап кылып жүргөнүн айткан. Маалыматка караганда, салыкчы акчаны бербесең текшерүүлөр көбөйүп, бизнесиң жок болуп кетет деген таризде коркутууга алган. Пара талап кылуу фактысы кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Арыз жазган ишкер аял ден соолугу начарлап кеткендиктен Кант шаарындагы ооруканалардын биринде жаткан. Шектүү дал ошол жерде $1800 өлчөмдөгү пара алганы келгенде кармалды. Ошондой эле бул ишке тиешеси бар деп чектелүүчүнүн кызы дагы колго түшүрүлдү. Кармалгандар Бишкектеги номер 1 тергөө абагына киргизилди. Кытай бийлиги жыл башынан бери коррупциялык жана дисциплинардык мыйзам бузганы үчүн 254 000 аткаминерди жоопко тартты. Алардын ичинде жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген 20 киши бар. Бул туурасында РИА Новости агенттиги жазды. Кытай 2019-жылы да коррупция менен катуу күрөшүбөй жатат. Өлкө жетекчилигинин билдиришинче, коррупция алдыга коюлган максаттарга жетүүдөгү эң негизги тоскоолдук. 2019-жылдын 6 айында түрдүү аткаминерлерге даттанган 1,5 миллиондон ашык арыз түшкөн. Анын алкагында 351 000 иш козголгон. Былтыр 2018-жылы коррупциялык иштерге катыштыгы үчүн 620 000 аткаминер жазаланган. Анын ичинде министрлик деңгээлиндеги 51 киши бар. Си Цзиньпин бийликке келгенден тарта коррупция менен күрөшүүгө өзгөчө көңүл бурула баштаган. Андан бери 1,5 миллион киши партиянын жол жобосун бузганы жана коррупцияга аралашкан үчүн өз жазасын алган. Ну, приглашают друзья на пару дней. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ушул шаршемби күнү Москвага учушу мүмкүндүгүн Кой таштагы үйүндө чогулган тарапташтары менен жолуккан учурда билдирди. Балким шаршемби күнү учуп кетиши мүмкүн. Кайсы жактан жана канчада учуп кетеримди чакырып жаткан тарап чечет. 2 күнгө барып келем деди ал. Журналисттер Атамбаевдин Москвага ким чакырганына кызыкты. Өз кезегинде Атамбаев бул боюнча ачык айтуу керек же керек эместигин чакырган тараптан сурабаганын билдирди. Ал ошондой эле эгер кайтып келе жатканда аны мамлекетке киргизбөө боюнча тапшырма болсо эмне кыларына да жооп берди. Буйрук берген экеби эмес, бул кайдагы бир колхоз эмес, бул Кыргызстан. Мен кандай болгон күндө да мекенime кирем, деди мурдагы президент. Атамбаев Крым Төбөл Азиз Батукаевдин Кыргызстандан чыгып кетиши боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында сурак алуу үчүн келген ички иштер министринин орун басары Мирлан Каниметов жана тергөөчүлөр боюнча пикирин билдирди. Чакыруу каты дароо менин өкүлүм адвокат Сергей Слесаревке берилет. Мен өзүм да Батукаевдин айланасындагы аферанын ачылышына кызыктармын. Мени статустан ажыраткан чечим боюнча Конституциялык палатанын пикирин күтүп жатам. Ошол эле учурда Слесаревден тергөөгө кандай жардам бере аларыбыз боюнча ойлонуусун өтүндүм. Эгер юристтер макул болсо, мен тергөөчүлөрдүн суроолоруна кат түрүндө жооп бере алам, деди Атамбаев. Бул сурак эмес, билдирүү түрүндө болот. ИИМ өкүлдөрү керектүү маалыматтарды алышат, дейт адвокаты Сергей Слесарев. Белгилей кетсек, ички иштер министрлиги Алмазбек Атамбаевга 3 жолу суракка чакыруу жөнөттү. Мурдагы өлкө башчысы Жогорку Кеңештин аны кол тийбестиктен арылтуу чечими мыйзамсыз деп таап, суракка баруудан баш тартууда. Күн мурун ИИМдин орун басары Мирлан Каниметов Атамбаевдин Кой таштагы үйүнө келип кире алган эмес. Но мне же надо как бы продумать так, чтобы я обязательно мог вернуться.
Жаңы түзүлүп жаткан патрулдук милиция кызматына ИИМдин 61 кызматкери сынак тапшырып өтпөй калышты. Бул туурасында маалымат жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын расмий сайтына жарыяланды. Мекеме сынактан өтпөй калган 102 кишинин тизмесин жарыялаган. Алардын арасында тартип коргоо органдарында азырда иштеп жаткан кызматкерлер бар. Сынактан өтпөй калгандар арасында жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчиси Шайырбек Бопонов жана анын орун басары Мирлан Чалыбаев дагы бар. Бишкекте патрулдук милиция кызматы түзүлөрүн Ички иштер министрлиги быйыл февралда кабарлаган. Жаңы кызмат шаардык милициянын жол кыймыл коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгы менен патрулдук кайгул кызматын бириктирүү аркылуу негизделери айтылган. Ал коомдук тартипке жана жол кыймылынын коопсуздугуна көзөмөлөө жүргүзөт. Республикалык деңгээлдеги реформа баштоо мүмкүнчүлүгү каралат. Жаңы мекемеге кызматкерлер сынак аркылуу кабыл алынып, алар кошумча окуудан өтөт. Патрулдук милициянын материалдык техникалык базасы жакшыртылып, айлыгы жогору болоору айтылган. Кыргызстанда патрулдук милиция түзүү аракети 2016 да көрүлгөн. Анда жол кайгул кызматы менен кайгул күзөт кызматы бириктирилген. Кыргызстандык спортчу Чыңгыз Иманалиев ат спорту боюнча Евразия чемпионатында алтын медаль тагынды. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз кызматы билдиргендей, аталган турнир 17-21 июлда Россиянын Москва шаарында өттү. Чыңгыз Иманалиев 120 чакырым аралыкка ат чабууда жеңүүчү деп табылып, алтын медальга ээ болду. Буга чейин ат үстүндө жүрүүнүн конкур түрү боюнча кыргызстандык Камил Сабитов да алтын медаль алган. Казакстанда балбан кыз Нария Нестерова чоң унааны жалгыз сүйрөдү. Маалыматтарга ал буга чейин 7 тонналык жол табында басты жана 22 тонналык трамвайды 50 жүргүнчүсү менен кошо ордунан жылдырган. Маалыматтарга караганда ал буга чейин 7 тонналык жол табында басты жана 22 тонналык трамвайды 50 жүргүнчүсү менен кошо ордунан жылдырган. Дарья Нестерова пауэрлифтинг жана жатып түртүү боюнча Азия чемпиону. Давай! Еще! Социалдык тармакка Бишкектин үстүнөн учуп өткөн Союз МС-13 кемесин сүрөтү жарыяланды. Аны Facebook баракчасына астрономия ышкыбоздорун кызыктуу кубулуштар тууралуу кабардар кылып турган Astro Alert чыгарган. Түшүндүрмөсүндө сүрөт Бишкектин аймагында тартылган автор Владимир Зеленский экени айтылат. Космос кемеси ишемби күнү саат 19:28 Бишкек убактысы боюнча 22:38 Байкоңдурдан учкан. Соц тармактагылар аны башка планетадан келгендер деп тамашалашкан. Аталган кеме менен эл аралык космостук станцияга россиялык Александр Скворцов, италиялык Лука Пармитано жана америкалык Эндрю Морган учуп кеткен. Алар ошол жактагы Алексей Овчинин менен Ника Хейга жана Кристина Кукка кошулушту. Кыргызстанда келген куштардын саны көбөйүп жатканы байкалууда. Бул туурасында айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиктен кабарлашты. Аталган мекемеден Кыргызстанга сейрек кездешкен 350ден ашык жапайы канаттуулардын учуп келгени байкалгандыгын айтышты. Жергиликтүү куштарга аяр мамиле жасоо, үркүтүп чочутпоо, өсүмдүктөргө кам көрүү туурасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат дешти агенттиктен. Учурда Кыргызстанда жапайы жана сейрек кездешкен куштардын 400ден ашуун түрү катталса, анын 57си кызыл китепке киргизилген. Эртең 24 июлга карата аба ырайы. Чүй облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 31-36 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 17-22, күндүз 33-35 жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 плюс белгиси менен. Ош облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус жылуу. Ысык көл облусунда түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29 жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 плюс белгиси менен. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 19-24, күндүз 33-38 градус жылуу.
Бишкек шаарында түнкүсүн 21-23, күндүз 34-36 нөлдөн жогору.